Жазгүл саякатка даярданып жатат. Ал көйнөктөрүн 2 катарга тизди. Ар бир катарда 5тен көйнөк бар. Демек бул сүрөттө бул биринчи катар, ал эми бул экинчи катар. Анткени ар бир катарда 5тен көйнөк бар. Төмөндөгү туюнтмалардын кайсынысы же кайсылары болуш керек окшойт, анткени бир эмес, бир канча туура жооп болушу мүмкүн. Төмөндөгү туюнтмалардын кайсынысы Жазгүлдүн көйнөктөрүнүн санын көрсөтөт. Анда эмесе кеттик. Жазгүл саякатка канча көйнөк алды, бирге табабыз. Биринчи катар, мисалы үчүн бул жерде биринчи катарда 5 көйнөк бар. Ал эми экинчи катарда да 5 көйнөк бар. Ошондо биринчи катардагы көйнөктөргө экинчи катардагы көйнөктөрдү кошсок, жалпы канча көйнөк экендигин таба алабыз. Демек 5 кошуу 5. А бул туюнтма С вариантында. Демек бул вариант туура. Же болбосо мен мындай ойлонушум мүмкүн. Демек мен бул жерде 1 катар, 2, 3, 4, 5 деп алышым мүмкүн. Менде 5 катар бар. Ар бир катарда 2ден көйнөк. Демек биринчи катарда 2 көйнөк, бул жерде 2, бул жерде 2, 2, 2. Анда ар бир катарды кошуп чыксак, жалпы канча көйнөк экендигин таап алабыз. Демек бул жооп, бул туюнтма А вариантында. Анда бизде туура болгон варианттар бул А жана С.